Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы? Көкбөрү оюнунун күйөрмандары назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Аккула ат майданына бурмакчыбыз. Мына Көкбөрүнүн гимни менен ошентип биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон мелдештин финалына ошентип жетип келдик. Бакубат Талас жана Толкун Ысык Көл командасы. Дал ушул эки команда президенттин кубогун экөөнүн бирөөсү албетте утушат. Алар 12 команданын ичинен суурулуп чыгып келип финалга жетип келди. Бакубат Талас албетте буга чейинки ири турнирлерде өзүн жакшы жагынан көрсөтүп жүргөн болсо, ал эми Ысык Көл облусунун Толкун командасы ошентип алгачкы ирет финалга чыгып турат. Бул көрсөткүч алар үчүн чоң жетишкендик болуп эсептелет. Эми табит тамак ичкенде ачылат деген сыяктуу, эми Толкун командасы мына ушул финалда дагы утуп, жеңиш менен албетте өз үйлөрүнө кайткысы келет. Көк кийимчендер Толкун командасы, ал эми Бакубат булар жашыл кийим менен өздөрүнүн күчүн сыноодо. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Мына ошентип биз эки команданын курамы менен алгачкы таанышып алалы. Ал учурда алгачкы жеке оюнчуларды айтып кое турган болсок, Ержан Талантбек уулу БТР менен ортодо мына көк кийимчен Толкун командасынан чыккан, бирок ага албетте азырынча Талас облусунун Бакубат командасынын оюнчусу Нооруз Раатбек уулу аватар менен ага мүмкүнчүлүк бербей жатат. Бакубат Талас командасынан тааныштырып баштасак, Райымберди Жанубай уулу биринчи катар саны менен минген аргымагы Lexus, Бекбото Дамир уулу экинчи номерде сүлүк кара, Нооруз Раатбек уулу мына ортодо өзүнүн күчүн сынап жаткан, үчүнчү катар санда ал аватар, Эрсултан Айдаркан уулу төртүнчү номерде минген аты Золотой, Эламан Руслан уулу бешинчи номерде Шамал, Ариет Төленов ракета менен алтынчы катар санында, жетинчи Дастан Сагынбек уулу Байтору, 8-нчи Нурбек Ашымбек уулу Желтаман, Азамат Жорутбек уулу полковник менен 9-нчы номерде, Нуржан Бактияр уулу 10-нчы катар саны менен минген аты Спартак, жана азыр Нооруз Раатбек уулу түз эле Тайгазанды көздөй жөнөдү. Жекеме-жекеде албетте Талас облусунун дээрлик бардык командалары атаандаштарына караганда мыктылыгын көрсөтүп келет. Ошол эле Бакубат, ошол эле Ынтымак командасы азыр дагы ушул Толкун командасына каршы жекеме-жекедеги алгачкы эрөөлдө Нооруз Раатбек уулу аватар менен ийгиликтүү болуп чыкты. Биз Бакубат Таластын курамы менен толук тааныштыра элекпиз. Ал жерде чабуул башталып кеткендиктен сөзсүз үзгүлтүккө учурап калды эле. Таласбек Дүйшалиев 11-нчи катар саны менен Тайтору, жана ошондой эле Астаркул Табышев 12-нчи номерде минген аргымагы Барс. Дал ушундай Талас курама Бакубат командасынын курамы дал ошондой болсо, ал эми Толкун көк кийимчендер Ысык Көл облусунун командасы буларда биринчи номер менен Тилек Айып уулу минген аты Көкмончок, экинчиде Курманбек уулу Жанбек Горец менен, үчүнчүдө Азат Бешиналиев минген аты Алтай, Ержан Талантбек уулу БТР менен, мына ал азыр ортодо өзүнүн күчүн сынап атат. Ошондой эле Кочевник деген аргымакты минип жүргөн Бек Эрмек уулу 5-нчи номерде, Чагылганды минген Назар Кошунбаев 6-нчы, Бекзат Асанов Ахмат аттуу аргымак менен 7-нчи, 8-нчи Бактияр Асангулов чемпион минген аргымагы, ошондой эле Жамболот Кайдыбаев алга, Урмат Абдышуулу Путин деген аргымак менен, жана ошондой эле Господин деген атты Таштемир Жекшенов минип жүрөт. Андан сырткары Тынчтык Сооданбеков 12-нчи катар санда Арча Тору. Толубай Жылдыбаев бул Толкун командасынын башкы машыктыруучусу, 20 мүнөттөн 3 тайм орун алат. Бул албетте Көкбөрүдөгү негизги эреже. Ошонун алгачкы биринчи бөлүгү орун алып жаткан учуру, алгачкы минуталар жана кагаз жүзүндө албетте Бакубат командасы фаворит болуп эсептелет. Бирок Толкун командасында бир топ эле мыкты оюнчулар бар экенин айтсак, жаңы эле тааныштырып өткөндө ага аты жөндөрүн угуп өзүңүздөр көп болдуңуздар болушу керек. Азыр бир улак менен жүргөн Бакубаттын оюнчусуна Толкундун 3 оюнчусу жабышты дагы, ошентип Тайгазандан ары жылдырып биротоло аянттан дагы сыртка чыгарып салды. Эми биз кезектеги жекеме-жекеге күбө болобуз. Ошентип бул ушул чемпионатка
жалпысынан 12 команда катышты. Ошол 12 команданын ичинен суурулуп чыккан экөөсү гана азыр сиздердин назарыңыздарда. Ошондой эле 3-орунду Сары Өзөн Рассвет командасы жеңип алды. Алар Бакай Ата Шыралжынга каршы беттешип 4-0 эсебинде ири эсеп менен жеңишке ээ болду. Жалпысынан 4 тайпага бөлүнүп, булар 24 августта беттешти баштаган. Турнир башталган ошондо Арашан, Толкун Сынташ ушул 3 клуб бир тайпада болчу. Четинде Сокулук Сыралжын алар экинчиде, Нурлан Көкжал Төшбулак Сары Өзөн Рассвет 3-чү тайпада, Сы тобунда жана Д тобунда Бакубат Талас, Келечек жана Алукул. Ошол Сы жана Д тобундагылар алар жарым финалда беттешип, Сары Өзөн Рассветти Бакубат Талас утуп алды дагы финалга чыкты. Ошол алдын ала финал болду деп айтсак деле туура болчудай. Себеби Сары Өзөн Рассвет менен Бакубаттын финалда жолукканы албетте бир топ кызыктуураак болмок. Иш жүзүндө ошентип мына Толкун, Арашан, Сынташ деген командалардан андан сырткары жарым финалда өзүнүн атаандашын утуу менен ошол Бакай Ата Шыралжынды утуп финалга чыгып келди. Татыктуу каршылаштар деп айтсак болот. Жана Бакубаттын кезектеги чабуулу оң канат аркылуу жире кирип бара жаткан менен, бирок Тайгазандын жолуна мына бир нече Толкундун оюнчусу чыкты. Азыр кош такым менен улакты салып кетейин десе, бирок баары бир албетте коргоочулар мүмкүнчүлүк бербей жатат. Мына Эржан Талантбек уулу БТР менен ал түз эле коргонууга жөнөдү эле. Ошондуктан Бакубаттын оюнчусу азырынча ортолук бөлүккө чейин келип туруп кайрадан чабуулга чыгууну көздөп атат. Бул Астаркул Табышев, мына 12 номердеги оюнчу, 1996 жылы төрөлгөн, азыркы учурда 22 жаштагы чабандес. Бакубат Талас албетте буга чейин мурас болуп жүргөн. Азыр болсо ошол негизги ынтымактан кийинки Талас облусундагы негизги команда. Азыр өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Бакубат Талас жана Астаркул Табышев ошентип алдыга озуп чыкты. Астаркулдун албетте бул аракети өтө жакшы. Ошол эле учурда анын өнөктөштөрүн өзгөчө баса белгилеп өтүш керек. Ушунчалык анын өнөктөштөрү атаандаштардын жолун жакшы тосту дагы, өзүн ишенимдүү ошентип мына Тайгазанга жакындатып берди. Ага тоскоолдук кылган эч ким болгон жок. Ошондуктан Астаркул Табышев өз командасын алдыга озуп чыгарды. 1-0 менен Бакубат Талас алдыда. Эми бул финалдык беттеш болгондуктан бир упай айырма түздөн түз беттештин андан ары кырдаалдын өнүгүшүнө түздөн түз өзүнүн таасирин бериши ыктымал. Ансыз деле тактикалык жактан Бакубат командасы өтө сабаттуу, өтө мыкты. Ошондуктан эми Толкун командасына бир топ эле кыйын болчу да. Эгерде ушул жеке бир оюнчулар өздөрү мыкты жагын көрсөтүп кетпесе десек, мына өтө жакшы жылдамдык менен Жаныбек бара жатат, Тайгазанга жетип келди. Бир караганда тоскоолдук кылган эч ким деле көрүнгөндөй болгон жок, бирок оң тарабында бир атаандашы бар болчу мүмкүн. Ошол колу менен акырын ушул 35 килограммдык улактын бир жагын тартып ийсе керек. Ошонун негизинде ал Тайгазанга сала албай калды. Жаныбек Курманбек уулу минген аргымагы Горец ушул жерден эсепти теңеп койгонго өтө сонун мүмкүнчүлүк бар эле. Эми биз Бакубаттын жообун күтөбүз. Эгерде жаңылбасам, Таласбек Дүйшалиев келе жатат азыр. Анын жанында бир чабандес, бир коргоочу аягында келип ат үстүндө улак тартыш башталды. Бирок аянттан сыртка чыгып кеткендиктен эми кайрадан биз жекеге келебиз. Мына ошентип көчмөндөр оюндарын утурлай Аккула ат майданында Бишкек шаарында өтө сонун көкбөрү күйөрмандары үчүн спорттук майрам тартууланып атат десек болот. Эми ошол эле учурда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мына 2 күндөн кийин башталат. 2-сентябрда дал ошондо көкбөрү боюнча, көкбөрү албетте көчмөндөр оюндарындагы эң негизги
спорттун түрү дагы, анда көптөгөн командалар, өлкөлөрдөн командалар келишкен. Тажикстан, Өзбекстан, Туркия, Россия, Франция, Америка Кошмо Штаттары, Казакстан, Кытай, Россиянын ичиндеги, федерациясынын ичиндеги Башкортостан жана Бурятиядан командалар бар. Алтайдан келген курама команда бар, ошондой эле Афганистан. Мына ошол команданын курамдары баары ушул чолпонатта дагы ат майданда өздөрүнүн күчүн сынайт. Алар азыркы ушул эгемендүүлүк күнүнө арналган президенттин кубогу үчүн болгон беттешти дагы өзгөчө көз салып карап турат десек болот. Андыктан ошол биздин оюнчулар чыныгы өздөрүн жакшы оюнун тартуулап берсе деген тилек жана азыр Баку аттын кайрадан чабуулу деми азыр упай толкун командасынын эмес, тескерисинче Баку атка керектей сезилип атат. Эми бир упай албетте кайсыл учурда болбосун өзгөрүп кетиши ыктымал. Ошондуктан Баку ат бир нече көбүрөөк улакты тайгазанга салып алып, андан кийин кененирээк жөн гана ушул көкбөрүдөн ырахат алып ойногусу келип жаткандай, жана тайгазандын жанында сүрмө топ толугу менен ушул жерде жүрөт. Кайрадан ат үстүндө улак тартыш башталды. Ошондой эле мына Баку ат Талас командасынын оюнчусу Норус Раатбек уулу Аватар менен ал эми ошол Акбулат майданында сүйлөп жаткан Асылбек Өзбеков Аватарды Аватыр деп тааныштырып өттү. Бул дагы мына ушул Баку ат Талас областынын командасы экенин тамаша иретинде айтса керек. Жана жекеме жеке бул ирет кайрадан эле Иржан Талантбек уулу чыкты. БТР менен Толкун Ысык көл командасынан. Ал эми ошол эле учурда биз Баку аттан дагы Айдаркан 4-чү номерди көрдүбүз. Баку аттан дагы Айдаркан уулу Эрсултан. Эрсултан жекеме жекеде өтө мыкты өзүн алып жүрөт. Андыктан жок, бирок бул ирет эми Эржан Талантбек уулу ийгиликтүү болуп кетти. Түз эле тайгазанды көздөй бара жатат. Бир чабандести буйтап өттү, экинчи ат артынан бара жатты эле. Эми албетте өнөктөштөрдүн жардамы керек болот. Ары бери буйтап өтүп кете алат болду экен десек, мына бир бутуна ушул жерден Райымберди Жаныбай уулу жабышты. Лексус менен анын минген аты Райымберди Жаныбай уулу, ал 1995-жылы төрөлгөн, 23 жаштагы азыркы мына ушул жаңы муундун өкүлү деп айтсак болот. Кадимкидей аттын үстүндө улакты тартышып бара жатат. Эң кооз көрүнүш ошол. Бирок ал учурда улак сага да мага да жок деди дагы, жерге түшүп калды эле. Ошол замат Баку аттын оюнчусу улакты жерден эңип кетти. Азамат ушундай ылдамдык менен келе жаткан учурда дагы улакты жерден эңип кетүүгө жедеп көнгөн чабандестер. Аскар Култабышев экинчи ирет улакты тайгазанга салгысы келип бара жатат. Улактын эрдин кашына койду. Бул деген түздөн түз чабуулга өттү дегенди билдирет. Дал ушундай учурда болгон өнөктөштөрү атаандаштарды жанына жакын жолотпой турушу керек. Антпесе эрдин кашынан улакты жулуп кетүү албетте көп маселе жаратпайт. Такымга басып алса, анда албетте такымдан алып кетүү кыйын, бирок тайгазандын жанына барган учурда ошол замат такымда турган улакты салуу дагы кыйын болот, дагы бир нече убакыт керектелет. Ошентип мына канчалаган жылдардан бери жыл сайын 3 ири турнир, көчмөндөр оюндарын кошкондо 4 өтүп келет. Эгерде 2 жылда бир болорун эске ала турган болсок, ошол Норус 21 мартта, андан кийин 9 майда улуу жеңиш күнүнө карата, жана ошондой эле мына 31 августтагы Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу үчүн болгон турнир. Ушул акыркы 5 жылдагы турнирде командалардын көрсөткөн ийгиликтери боюнча атайын рейтинг түзүлгөн. Анда алгачкы 3 илдикке Таластын Ынтымак, Ош облусунун Достук жана ошондой эле Чүй облусунун Бөрүлү командалары кирет. Алардын упайлары албетте 5000ден өйдө көп упай чогултушкан. Ошондой эле андан ары Мурас, азыркы Баку ат Талас командасы, ошондой эле Арашан, ушул Мурас, Арашан алар 5 илдикке кирет дагы. Андан сырткары Көкжал,
азыркы мына Толкун командасы, Датка, Оро, Төш Булак деген командалар дагы ошол Кыргызстандагы мыкты 10 команданын катарын толуктайт. Булар акыркы 5 жылдагы ар бир беттеште көрсөткөн жыйынтыктары боюнча атайын упайлар берилип чогулган учуру. Эми ошолордун ондуктун же болбосо жада калса бештиктин ичинде дагы азыркы командалар бар, бирөөсү бар. Бул мына ошол Бакубат Талас. Ал эми Ысык көл азырынча 7-нчи орунду ээлеп турат, бирок быйылкы көрсөткүчтөрү менен алдыга жылганга мүмкүнчүлүгү бар. Мына эки жагынан эки оюнчу жабышып, Бакубаттын оюнчусунан улакты тартып кетейин деди эле, бирок аянттан сыртка чыгып кетти. Биз демек кезектеги жекеме-жекеге күбө болобуз. Ошондой эле мына акыркы жылда Көкбөрүнүн чыныгы жылдыздары дагы спортто эле биздин мекендештер эмес, андан сырткары калың эл билип баштады. Демек биз Көкбөрү оюнундагы чыныгы жылдызга айланган оюнчулар тууралуу кеп кылсак болот. Ал албетте 2 жыл мурда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мыкты оюнчу аталган Манас Ниязов. Ага чейин албетте 2011-жылдан 2015-жылга чейин мыкты оюнчу деген наамды чындап эч кимге бербей келген бул Рустам Тыналиев. Ошол эле учурда Улан Насакеев, Сейитбек Анарбек уулу жаш экенине карабастан азыр Таластын ынтымак командасында ойноп жүрөт. Сейитбек Анарбек уулу бул дагы ошол Алсейитовдордун династиясынын өкүлү деп айтсак болот. Сейитбек Анарбек уулу, андан сырткары Кубаныч Султан уулу. Мына ушул 5 оюнчу акыркы жылдардагы эң мыкты оюнчулар, 5 жылдык деп айтсак болот. Булардын албетте өзгөчө биздин кесиптештер ушунчалык Көкбөрү популярдуу болду, кадимкидей улуттук деңгээлде каралып келет. Эми булардын кирешеси кандай болду экен деп ал тууралуу дагы албетте суроолорду салып көрүшкөн. Ошондо дээрлик бир ооздан ушул эле Манас Ниязов, Рустам Тыналиев, андан сырткары Кубаныч Султан уулу, Улан Насакеевтерди айтсак болот. Бир сезонго $10 000 клуб менен келишим түзүлөт. Ал эми андан сырткары ар бир турнирде кирешелер бир 70-80 миңден ар бир командага, ар бир оюнчуга бөлүп келгенде, себеби миллиондоп байгелер коюлат дагы. Бөлүп келгенде болжол менен ошондой акча кээде алган орунга жараша 30-40 миңге чейин тетеп келет. Андан сырткары бир топ оюнчулар Көкбөрүнүн өзү эле эмес, бир аз башкачараак түрү болгон. Торпок тартышта өздөрүнүн күчүн сынайт, жер улакта өздөрүнүн күчүн сынайт. Ал эми ал жакта көптөгөн ат, төбө, ошол учурда бир топ автоунааларды утуп келишет дагы. Жыл сайын булардын кирешеси аз эмес, бир топ эле. Ошентсе дагы булар негизги максаты албетте ушул каражат табуу эмес, кыргыздын намысын сактап, чыныгы кыргыздын ушундай кыргыздын мырзасы кандай болуш керек экенин үлгүсү болгон бул чабандескер Көкбөрүдөн ырахат алып гана ойношот деп айтсак болот. Жекеме-жекедеги тирешти карап көрүңүздөр. Мына азыр 4 жана 6 номердеги Назар демеки Кошунбаев чагылган менен ортого чыккан экен. Толкун командасынан ал ошентип Эрсултан Айдаркан уулуна Золотойуна каршылыкты көрсөтүүдө. Эң Көкбөрүнүн ушундай бир көздүн кычуусун кандырган бөлүктөрүнүн бири жекеме-жекедеги аттардын тиреши. Быйылкы ушул президенттин кубогу үчүн болгон турнирде аттарга дагы албетте өзгөчө персоналдуу сыйлыктар өтө көп. Ошолор күлүк ат, мыкты ат жана ошондой эле мыкты жекеме-жекедеги мыкты ат деген номинациялар дагы бар. Андан сырткары албетте мыкты оюнчу, мыкты коргоочу, мыкты чабуулчу,
жана жалпы турнирдин мыкты оюнчусу, мыкты бомбардир, эң көп улак салган оюнчу, андан сырткары эң кооз улакты салган оюнчу деген дагы номинациялар бар. Бул албетте оюнчуларга дагы кошумча мотивация, жана ошол эле учурда көрөрмандарга дагы кызыктуу деп айтсак болот. Жана оң такымга азыр Норус Раатбек уулу улакты басууда. Албетте эреже боюнча белгиленген убакыт бар. Ошол ичинде жекеме-жекеде улак жерден көтөрүлбөсө, анда анын ордуна башкалар кошулат. Анын ордуна башка эки командадан бирден улакчы кирет дагы, ошол жерде улак тартышат. Ошондуктан буга чейин Эр Султан болсо, азыр Норус кирди дагы. Ал улакты оң такымына басып жүрөт. Жана сол тарапты ылдыйкы мараны көздөй жөнөдү, бирок биринчи тайм соңуна чыгып калды. Андыктан ушул 1-0 эсеби биринчи 20 мүнөттүктүн жыйынтыгы болуп эсептелет. Чогуу көрдүк. Эмисине аттардын денин суутуп алалы, тенин бургатып алалы. Экинчи таймды биз ошентип баштап алдык. Эсеп сандары 1-0. Азырынча жалгыз салымдын автору бул Астаркул Табышев, Бакубат Талас командасынын оюнчусу. Жашыл кийимчендер Бакубат, ал эми көк кийимчендер Ысык көлдүн Толкун командасы. Өтө татыктуу беттеш орун алып атат. Ылдамдык бар оюнда, кадимкидей тактикалык дагы катачылыктар дээрлик жок. Эки тарапта тең. Ушул бир гана улак салынган учурда анда Толкун командасынын коргоочуларынын катачылыгы эмес, ал жерде чындыгында Бакубат Талас командасы ушунчалык сонун тактикалык жүрүштөрдү, комбинацияны ишке ашырып кетти деп айтсак болот. Азыр болсо мына чийинден улакы чыгып кетти. 5-номердеги Эламан Руслан уулу 1993-жылы төрөлгөн. Эми бул жакта Байге фондун айтсам деп атат. Демек Асылбек Өзбеков негизинен ал нерсе албетте белгилүү. Жалпысынан 1,5 миллион сомго жакын Байге фонду каралган. Анын ичинен биринчи орунга 500 000 сом, экинчи орунга 200 000 сом. Ошондой эле калган ошол 1,5 миллионго жакын акчанын, каражаттын калган бөлүгү ошол персоналдуу сыйлыктарга жана ошондой эле андан сырткары ар бир командага, катышкан командага да каралган. Мисалы үчүн келип бир да оюн утпаса дагы, бирок ушул беттешке катышкан командалар жок дегенде 20 000 сомдон алышат. Өз тайпасынан чыкпай калгандар, өз тайпасынан чыккандарга бир аз көбүрөөк, ошо толтуруп 3-орун, 4-орундагылар көбүрөөктөн алып келет дагы. Эң негизги сыйлык мына 500 000 сом жана ошондой эле президенттин кубогу. Бул же Бакубат Таласка буйрат, же болбосо Ысык көл Толкун командасына. 500 000 сом байге бөлүнгөн. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин атынан 200 000 сом байге бөлүндү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан 200 000 сом, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, диний тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин атынан 500 000 сом, жалпы байге фонду 1,4 миллион сом. Демек 1,4 миллион сом байге фонду каралган. Ал эми ортодо өтө кызыктуу тирешүүнү биз көрүүбүз. Мына 5-номер менен Эламан Руслан уулу чыккан. 3-номерге кечиресиздер, Норус Раатбек уулу экен. Кайрадан эле мына аваттар менен ага каршы кадимкидей атаандаштыкты мына ошол Толкун командасынын оюнчусу көрсөтүп атат. Бул болсо Бекзат Асанов, минген аты Ахмат. Мына аттардын тирешин көрүп рахат алалы. Ушул жерде буту менен түртүп туруп, бирок албетте ал бутун түрткөнгө негизги максат кылган жок, бирок улакты жеңип кетти Азамат. Мына ушундай Талас облусунун
командаларына каршы беттешип жатып жекеме жекеден улакты алып кетүү бул албетте мактоого арзый турган нерсе. Бекзат Асанов улакты тайгазанга сала албай калды. Дагы мүмкүнчүлүк бар, дагы деле болсо Эржан Талантбек уулу жок, жетишип кетти дагы. Эсепти теңегенге мындан жакшы мүмкүнчүлүк болот болду экен. Ушундай жакшы шарт түзүлгөн учурда Толкун Ысык-Көл командасы ийгилик жарата албай калды. Бир аз ушул тажрыйба жетишпей жаткандайбы. Эмнеси болсо дагы же болбосо башкача түшүндүрсөк болот. Жолдун болбой калышы. Мына жол болбой калды. Эгерде мисалы үчүн ат чабышты айтып койт эмеспи? Ат чуркабайт, тап чуркайт, тап чуркабайт, бак чуркайт дегендей. Ошол сыяктуу Көкбөрүгө деле бул кандайдыр деңгээлде тиешеси бар. Албетте кайсыл команданын бага ачылып, жолу боло турган болсо, албетте аларга ийгилик жаралат. 1000 сомдон байге бар. Мыкты 3 оюнчуга 20 000 сомдон байге бар. Мыкты улакчы, мыкты чабуулчу, мыкты коргоочу 20 000 сомдон. Мыкты ат, мыкты жекеме-жеке ат, мыкты күлүк ат 20 000 сомдон 3 байге бар. Мына көрдүңөр, бул жолку дагы абдан мыкты байгелер. Азыр Асылбек Өзбеков демек маалымат берип өттү. Мына ошентип ар бир аттарга дагы өзгөчө көрсөтүлгөн. Буга чейин албетте бул тууралуу сөз кылдык эле. Мында бирок бул жакта так канча сыйлык берилерин дагы айтты. Ар бирине 20 000 деди, 25 000 ошонун тегерегиндеги акча каражаттар берилет. Бул жерде болсо кайрадан эле жекеме-жеке атаандашынын атынын үстүнө чыгып туруп моюнунун астынан алган атат. Мына ушул жерден тартып кете алат болду экен. Буга чейинкисинде Бекзат Асанов ийгиликтүү болду эле. Бирок эң акыркы ушул тайгазанын ичине салуу мүмкүнчүлүгү гана анда болбой калды. Кырына тийип туруп тайгазанын сыртына түшүп калган. Бир аз өйдүрө көтөрүп, бир силкип таштап туруп эсепти теңеп кеткенде кандай кызыктуу. Мындан аркы беттешке биз күбө болмокпуз. Аттар ары бери айланып атат, татыктуу каршылыкты эки чабандес тең көрсөтүүдө. Сүрмө топ эми оюнга кошулса болот. Жана өздөрүнүн тайгазанын көздөй жөнөдү Норус Раатбек уулу. Ат үстүндө улакты тартышкан бойдо мына аянттан сыртка чыгып кетишти. Эми кайрадан кезектеги жекеме-жеке орун алат. Эми бул финалдык оюн, андыктан кандайдыр бир бул жактан романтиканы күтүүнүн кереги жок. Ушунчалык бир баш айланткан өтө көп сандагы улактар тайгазанга түшөт деп андайды күтпөш керек. Эки команда тең өтө прагматикалуу оюнду жүргүзүп, тактикага негизги басымды коюп, өздөрүнүн күчтүү жактарын колдонуп, алсыз жактарын жаап жашырып, мына ошону менен ийгиликке жеткиси келет. Ошондуктан бул финалда эми улакты тайгазандан өтө көп көрөбүз дегенге албетте менин көзүм жете бербейт. Бирок иш жүзүндө кандай, эгерде аны менен макул эмес болсо, мына ошол чабандестер өздөрүнүн чабуулун күчөтүп башташы керек. Эржан Талантбек уулу улакты сол такымга басып жүрөт, өнөктөшүнө берген атат. Албетте чабуулчуга берген атат. Бул Таштемир Жекшенов, минген аты господин. Жекшеновго өткөрүп бердиби? Жок, бере албай калыптыр. Жекшенов артында жүрөт. Андыктан эми көпкө чейин такымда улакты басып жүрүү деле жеңил эмес. Кайрадан жекеме жеке. Балыктын баарын тартып бүтүштү, чебактын баарын бүтүштү. Ысык-Көл командасы, Толкун командасы тууралуу демек сөз козголду. Асылбек Өзбеков ушул Аккулат майданына барган киши албетте анын сөзүн укмайынча тура албайт болушу керек. Ушунчалык ошол жердеги жакшы атмосфераны кармаган Асылбек Өзбеков эмеспи? Ал болсо ушул Толкун Ысык-Көл командасы чындыгында ушул финалга чыкканы чоң жетишкендик деп оюнду башында айттык эле. Чындыгында аларды эмне үчүн Ысык-Көлдөн команда жок десе, алар улак тартпайт, алар балык тартат деп мына ушундай тамашалуу сөздү Асылбек Өзбеков айтып өткөн болсо, бирок азыр мына эми Ысык-Көлдөн дагы ушинтип татыктуу атаандаштыкка туруштук берген команда пайда болду. Жок, командалар албетте буга чейин деле бар болчу, бирок мындай жогорку деңгээлде
каршылык көрсөтө алышчу эмес, ошол эле ынтымак, ошол эле достук командасына булар каршылык көрсөтө албай күчтүү командаларга азыр эми албетте алар жок учурда ошентип финалга чыгып турат. Бул Ысык көл облусу үчүн Көкбөрү тарыхындагы өзгөчө тарыхый учур деп айтсак болот. Бирок Ысык көлдөн мыкты чабандестер бар. Алар башка облустун командаларында ойноп жүрөт. Эми ошолор биригип, демек өздөрүнчө бир команда чогултуп ала турган болсо, азыр аттын үстүндө кайрадан улакыт тартыш экинчи номердеги бул Бакубаттын оюнчусу Бекботот Дамир уулу Сүлүк Кара менен ушундай ат үстүндө улак тартышкан учурда, ат жүрүп бара жаткан учурда сөзсүз түрдө булар аянттан сыртка чыгып кетип атат. Ал эми бул жерде акылдуулук кылышыптыр. Улакты кое беришкен дагы жерге таштап кеткен. Болбосо жекеме-жеке орун алып калмак. Ошондуктан эми сүрмө топтун арасынан, аттардын туяктарынын арасынан улакты еңип кеткенге аракет жасашууда. Эрсултан Айдаркан уулу 4-чү номер менен улактын үстүндө турат дагы. Ал мына бир эңкейип туруп улакты еңип кеткенге жетишти эле, бирок аттын башы аянттын сыртын көздөй карап калгандыктан күйүүсү менен барып ошентип улак аянттан сыртка чыгып кетти. Эсеп 1-0. Албетте Бакубат Талас азырынча убакытты созгонго бара элек. Ошентсе дагы аны Бакубат оюнчулары эске алып турат. Упай жагынан астыда болгондуктан ушул нерсени булар ушул артыкчылыкты аягына чейин кармап калып, мүмкүнчүлүк болуп калса аны андан ары көбөйтүп кеткенге аракет жасашат. Акыркы ушул финалдык оюндарды, ири турнирдеги финалдык оюндарды карай турган болсок, чындыгында чоң эсеп айырмачылык оңой менен катталбайт. 2 упай айырма болушу мүмкүн, көбүнчөсү ушул бир салынган улактын бир айырмасы менен гана айырмасы менен финалдык оюндар соңуна чыгып келет. Кайрадан жекеме-жеке алгачкы аракети ийгиликтүү болбой калды. Бекзат Асанов Ахмат менен кадимкидей каршылыкты көрсөтүүдө, анын жекеме-жекедеги ыкмасы да өзгөчө. Мына аттын арты менен келип туруп түртөт. Азыр карап көрсөңүздөр, төшү менен түрткөндө эч кандай ага ийгилик жылмайбай турганын түшүндү дагы. Ошентип Аватарга, Норус Раатбек уулуна арты менен түрткөнгө аракет кылды эле. Дал ушул Бекзат Асанов ортого чыккан учурда Бакубаттын оюнчусу улакты еңип кете албай жатат. Ошондуктан буларга белгиленген убакыт соңуна чыгып калды. Эми башка 2 чабандес чыкты. Бул жерде Урмат Абдыш уулу мына ушул Толкун командасынан, ал эми Эрсултан Айдаркан уулу, ал Бакубат Таластан Эрсултан бир эңкейген эле улакты еңип кетти. Мына айланып атат. Карасаңыздар, тактикалык жүрүш, башка аттар тоскоолдук кыла албайт. Ошондуктан чийиндин ичинде ал бир гана атаандашынан кутулуп кетсе болду. Мына айланып акырын азырынча такымга баса элек, такымга бастырбай каршылык көрсөткөнгө аракет жасоодо. Эрсултан бир шыйрагынан бутудан кармап алып, акырын жерге сүйрөп турат. Ушинтип олтуруп аянттан чыгып кетпесе болгону. Андай болсо албетте сүрмө топ кошулуп кетет, такымга басканга мүмкүнчүлүк бербейт. Мына өзгөчө тактика, жекеме-жекенин дагы ушундай артыкчылыгы, мында дагы жаңы техникалык жаңы ыкмалар албетте кошулуп келе жатат, ойлоп таап. Ушунчалык мына өзү улакты еңбесе дагы анын үстүнөн тоскоолдук кыла бере турган болсо, демек атаандашка ыңгайсыздык жаралат. Бирок баары бир Эрсултан улакты такымга басып алды. Эми атаандаштардын, өнөктөштөрүнүн жайгашуусун байкап атат. Кайсыл учурда тегерек чийинден сурулуп чыгып тайгазанды көздөй жөнөш керек. Ошол нерсени азыр ойлонуп жаткан учуру. Же болбосо улакты өнөктөшүнө өткөрүп бергенге аракет кылабы. Андай болсо ушул тегерек чийиндин жанында бирөөсү турмак, бирөөсү турат, бирок ал эми аттын башы башка жакты карап калды. Түз эле, мына тайгазан жакын, андыктан
Жок, булар эми карама каршы тарапты көздөйт. Талас, Бакубат Талас командасы алар өйдөнкү мараны көздөй жөнөшү керек. Аттан кулап түштү. Улак менен кошо абайлаш керек албетте. Oyun менен, бирок чындыгында аттын астында калып кете турган болсоң, ат албетте оңой менен баспайт. Бирок жогорку ылдамдык менен келе жатып, ат өзүн буруп кеткенге жетишпей калган учурда кагылышуулар болуп калышы толук ыктымал. Ошондуктан биринчи кезекте ден соолукту карап, андан кийин гана оюн, анын жыйынтыгы ошол нерсени эске алса, азыр болсо Ерсултан Айдаркан уулу кайрадан эле ортодо. 4-номер. Да, Ержан болсо мына БТР менен 3-номердеги Бакубат Таластын оюнчусу Норус. жана Норус улакты көтөрдү дагы. Эңкейген деле улакты алып, эңип атышат. Улакты эңүү жагынан булар өтө мыкты машыкканы байкалып турат. Буга чейин кээ бир турнирлерде мына ушундай улакты эңүүгө болгон учурда маселелер жаралган учурлар болгон. Бирок ал жакта албетте абал башкача болчу, анткени жамгыр жаап, ат майдан кадимкидей баткак болуп, ал эми улак ошол суунун баарын өзүнө сиңирип алгандан кийин салмагы да оорлоп, шалпайып, мына жалпайып да калат дагы. Мына ошондо албетте маселе жаралган учурлар болгон. Азыр болсо өтө жакшы аба ырайы бул жерде түзүлүп турат. Асман булут, бирок жамгыр жок. Майда бир аз гана жамгыр себелеп кайра токтоп калганын эске албаганда, мына ушундай учурда улакты көкбөрүнү көргөндө рахат, ойногондо рахат деп айтсак болот. Азыр бир сыйра айланып чыкты дагы, эми аттын башын бурганга, аттын оозун бурганга жетишет болду экен. Ой, Азаматтын бардык катнаштарын, өнөктөштөрүн кошо артта калтырып туруп, Астаркул Табышев өйдөнкү мараны көздөй жөнөдү. Минген аргымагы барс, бирок ыргыткан улагы ушул жерден Тайгазандын кырына тийип туруп кайрадан жерге түштү. Ушул жерде бир коргоочу ким экенин албетте байкабай калдым. Толкун командасынын коргоочусу абайлаш керек. Мындай улакты эңип аткан учурда арттан келип сүзгөн өтө кооптуу. Ержан Талантбек уулу экен. Ержан Талантбек уулу Азамат мында улакты Тайгазанга таштап жаткан учурда ал кайрадан бир жагынан акырын улакты кармап тартып кеткенге жетишип калды. Ошонун негизинде менин оюмча улак Тайгазанга түшпөй калды. Болбосо улакты биз Тайгазандан көрүп 2-0 эсебине күбө болуп калат белек. Ысык көлдүн Толкун командасы Азамат кадимкидей көңүл толо турган таймашты Бакубатка каршы көрсөтүп атат. Кезектеги жекеме-жеке. Эң башкысы ылдамдык бар бул оюнда. Ошондуктан ылдам оюн болуп турса эле күйөрмандарга кызыгуу, күйөрмандарда кызыгуу албетте болот. Кезектеги жекеме-жеке Бекзат Асанов бул Толкун командасынын оюнчусу. Мына көк кийимчен ал буга чейин да кадимкидей тирешип келди эле ушул Бакубаттын аргымактары менен. Ушул минген аты Ахмат азыр болсо кайрадан ыкмасын карасаңыздар төшү менен түртпөстөн азыр кадимкидей мына арт жагы менен түртүп атаандашын артка кетиргиси келди эле. 18-минутта артта калды. Норус Ыраатбек уулу бул ирет Бекзатты таптакыр улакка жолоткон жок. Аларга белгиленген убакыт дагы ошентип артта калды дагы. Эми ортодогу чабандестер алмашты. Ерсултан Айдаркан уулу жана Ержан Талантбек уулу. Ал учурда жекеме-жеке бул ирет мына бир эңкейген учурда эле Ержан Талантбек уулу БТР менен улакты алып кетти. Такымга дагы көз ачыш үчүн канча басты. Эми ылдамдыкты коюш керек дагы. БТР менен Тайгазанды көздөй сызып жөнөшү керек. Эмнегедир аттын башын буруп кетти. Бул эмне кылганы? Жанында 2 өнөктөшү бар болчу. Өнөктөшүн өткөрүп бергиси келип атат. Демек бир аз чарчап чалга түшкөнбү? Курманбек уулу, Жаныбек Курманбек уулу Горец менен оң канаттан жиреп кирип бара жатат жана албетте улак эрдин кашында болсо Азамат
такымга басканга жетишип калган экен. Ошондуктан эгерде эрдин каршында болсо азыр кадимкидей эле суруп чыгып кетмек. Мына өзү жалгыз Тайгазандын жанында. Бул катачылык деле эмес, болгону мына ушул улак такымда болуп калды дагы. Тайгазанга салганга жетишпей калып, Бакубаттын бир оюнчусу тоскоолдук кылганга жетишип калды. Толкун командасында өтө көп мүмкүнчүлүк болду. Менин эсебимде жок эле дегенде 3 ирет улакты Тайгазанга салып кетсе болмок. Бирок ошонун баары иш жүзүнө ашпай калды. Ошол эле учурда албетте Бакубат таласта деле андай шарттар түзүлгөн учур болду. Бирок биз ошонун баардык кооптуу ыңгайлуу учурлардан бир гана ирет улакты Тайгазандан көрүп алдык. Анын автору Астаркул Табышев, ошол жалгыз упайдын автору. Ал эч кандай тоскоолдуксуз Тайгазанга улакты салып кеткен. Экинчи таймдагы соңуна жакындап калды. Жана менин оюмча ушул жекеме-жеке менен бул экинчи 20 мүнөттүк бүтөт болушу керек. Же мүмкүн акыркы секундаларда улакты Тайгазанга салып кетеби. Такымга кадимкидей басты. Ерсултан Айдаркан уулу эми Тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Жок, жетишпейт. 2-1 стоп. Экинчи тайм аягына чыкты. Эсеп болсо ошол 1-0 эсебинде сакталып турат. Ошентип Комуздун ыргагында 3-чү таймды баштап алдык. Комуз күйсүнүн ыргагында. Жана бул ирет эми Толкун командасы акыркы мүмкүнчүлүгүн колдонушу керек. Бул акыркы жыйынтыктоочу тайм. Ушул 20 мүнөт ичинде бир нерсе кылбаса, анда албетте президенттин кубогу алардан алыстап бара жатат. Мына көк кийимчендер Толкун командасы. Жана ушул жерден чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк алгандай көрүндү эле. Бирок Тайгазанга жакындаган учурда Бакубаттын бир оюнчусу тоскоолдук кылып калды дагы. Эми жекеме-жекеге убакыт кезек келип жетти. Күйөрмандардын колдоосуна күйөрмандар болсо ушул жерде Бакубат же Толкун деп кыйкырбастан талас деп кыйкырып атышат. Албетте буга чейин ушул ынтымак командасы көбүнчөсү финалда кээде 3-чү орун үчүн ат салышып жүрүп, албетте алардын күйөрмандары дайыма Акбулат майданына көбүрөөк келишет. Ошондуктан алардын үнү мына ошентип бизге чейин угулуп жаткан учуру. Ал эми жекеме-жеке Бакубат командасы азыр эми шашпай баштаса болот. Чындыгында жекеме-жекеден өтө көп убакытты кетирсе болот. Андыктан Толкун Ысык Көл командасынын оюнчулары чамдаш керек. Алар ары түртүп, бери түртүп, кандайдыр бир тобокелдикке дагы барбаса болбойт. Себеби Норус Раатбек уулуна карасаңыздар, өзүн пассивдүү эле алып жүрдү. Болгону атаандашын ортого жолоткон жок. Ал учурда Райымберди Жаныбай уулу. Жок, Райымберди эмес, бул жерде ошол Толкун командасынын капитаны Тилек Айып уулу ортого чыккан экен. Көк мончок менен жана Тилек улакты кете алабы? Жок, кандай эмес. Ерсултан ийгиликтүү. Жана азырынча бир аз ыңгайсыз жерине кармап алган экен. Эми гана улакты такымга басты. Аянтан сыртка чыкты тегерекчеден. Эми түттүс жөнөдү мына Тайгазанды көздөй. Өтө жакшы ылдамдык менен бара жатат. Бирок
Бул рет кайрадан атын озун бурганга аргасы болду. Өнөктөшүнө улакты өткөрүп бергиси келип атат. Албетте жекеме-жекедеги оюнчу дайыма эле өзү чабуулга чыга бербейт. Улакты эрдин каршысына өткөрүп бара жатып, бирок кайрадан такымга баса койду. Булардын канчалык мына чебер оюнчуга айланганынан кабар берет. Өнөктөшүнө кандай кооз өткөрүп берди. Сиздер байкадыңыздарбы, байкабай калдыңыздарбы? Мына ушундай ылдамдык менен бара жатып, улак азыр Бекбото Дамир уулуна өтүп кетти. Ал учурда бул жерде калыстар ошентип аттардын чабандестердин арасында калып атат. Албетте калыстар дагы жөнөкөй кишилер эмес. Алар керек болсо булар менен улак тартышып кеткенде деле алардан кем калбайт болушу керек. Жекеме-жеке мына ортодогу таку деп мына табылды. Ошол мына калыстар тобу жана биз жекеме-жекеге көңүл бөлөлү эле. Мына аттардын тиреши, канчалык аттар тирешкен сайын күйөрмандардын колдоосу күчөйө берет. Бул дайыма ошондой. Кайсыл бир турнирде мына ушул Ахиллесте бир жаш аргымак тирешип бир нече ирет сүрүп салды эле. Мына ошол аттагы эми азыр табына келип ушул акыркы учурларда чыгып баштады болушу керек. Азырынча мына ошондо ойлоп койдум эле, Ахиллестин ордун баса турган аттар буюрса бизде бар экен деп. Азыр ал өзгөчө тапталып, ошол чоң турнирлерге даярданып атат болуш керек. Азыр болсо мына ушул жекеме-жеке болуп аткандан кийин албетте Ахиллес эске келбей койбойт. Жекеме-жеке дегенде көкбөрүнүн күйөрмандарын дээрлик баарын ушул Ахиллести эсине келтирет, эсине алат болушу керек. Норус Ратбек уулу улак менен өнөктөшүнө өткөргөн жок окшойт. Азыр өзү мына сүрмө топтун ичинде улак жүрөт. Мындай опур-топурда албетте колго деле башка деле камчы жеп алышың толук ыктымал. Ошого карабастан улакты эч кимге бербестен өзүндө алып жүрдү. Мына 1-0 эсеби. Бул өзгөчөлүк кайсыл мезгилде болбосун өзгөрүп кетиши толук ыктымал. Ансыз деле Ысык көл Толкун командасында бир нече ирет ушул эсепти теңегенге мүмкүнчүлүк болду. Болгон алардын ушундай бир аз жолу болбой калганын гана эске албасак, ошондуктан Бакубат Талас ишенимдүү жеңишке жетем десе дагы бир ирет улакты тайгазанга салып алганга аракет кылышы керек. Мына жекеме-жекедеги аттардын тиреши. Ортодо ким? Албетте ортодо Норус Ратбек уулу. Ошол Норус убакытты уламдан улам кетирүү менен алек. Эгерде азыр Толкун командасы 1-0 эсебинде алдыда болсо, аста озуп чыккан болсо, анда азыр Бакубат Талас ушул жекеме-жекеден чүдөгенде эле улакты жеңип кеткенге аракет кылмак. Азыр мына бир эңкейди дегенче. Чындыгында Бакубат Таластын оюнчулары Толкундуку деле негизинен бардыгы эле азыр ушул чабандестер жаңымуун деп айтсак болот, дээрлик баары эч кандай кыйынчылыксыз улакты жеңип кеткенге маш деп айтсак болот. Эңкейди дегенче улакты жерде калтырбастан өзү менен кошо ала кеткен чабандестер сүйрөп барып андан ары жылып бара жатып такымга басып кеткен чыныгы ат үстүндөгү чеберлер дал ушул Кыргызстанда, анын ичинде Кыргызстанда мыкты командалардын катарын толуктап турган ушул Бакубат Талас, Толкун, Ысык көл ушул командалар деп айтсак болот. Ал эми негизги биздин ишенген, биз сыймыктанган улакчыларыбыз, көкбөрчүлөрүбүз алар Чолпон Ата шаарындагы ушул ат майданда өздөрүн өтө жакшы даярдыктан өткөрүп жүрүшөт. Бирок бүгүн алар ушул Аккула ат майданына келген. Финалдык беттеш соңуна чыккандан кийин алар элден бата алуу үчүн ушул жака келишти.
эгер да азыр ушул жерден бир кооптап жакшы чабуул уюштурулуп кетпесе, биз анда көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын намысын коргой турган курама команданын бардык катышуучуларынын аты жөнүн айтып өтсөк деп ойлоп турам. Жана ал учурда Тайгазанды көздөй акырын жылып бара жатат. Сөрмө топтун ичинде калды. Эрсултан Айдархан уулу албетте шашпайт. Шаша турган эч нерсе жок. 1-0 эсеби бул түздөн түз жеңишке, түздөн түз президенттин кубогуна алып бара турган жол. Тайгазанга жакындады, бирок ат үстүндө улак тартыштагы кайрадан жекеме жеке биз ушул эсиңиздерге салуу төлөө 2-сентябрь күнү 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу аземи болсо, андан кийинки күнү албетте мелдештердин өзү башталат. Ошол Кыргыз мына керек учурда аттан түшүп кетти эле. Мына эми Толкун Ысык көл командасы эсепти теңесе, азыр теңеши керек. Мындай мүмкүнчүлүк мындан ары боло бербейби, аны билүү кыйын. Жана Таштемир Жекшенов мына улакты оң такымга басып жүрөт. Ошол учурда Дастан Сагынбек уулу улакка жармашты. Бирок Толкун оюнчусу Таштемир улакты эч кимге беришип эмес, мына таштай катып улакты такымга басып келе жатат. Такымдан чыгарып Тайгазанга салганга жетишет болду экен. Жок, айланып өтүп кетишти. Ал эми таластын оюнчулары аянттан сыртка чыгарып салганга аракет жасайт. Бир топ убакыт болуп кетти. Ал улакты такымына басып жүргөнгө андыктан өнөктөшүн өткөрүп берсе жакшы болмок. Кадимкидей кароодо күч кете баштайт дагы. Атандашым улакты тартып кетиши, жулуп кетиши толук ыктымал. Ошентип чабуул деле бул жерде ишке ашпай калгандай көрүндү. Биз шашып атышат албетте. Ой, караңыздар, аттын астына түшүп бир айланып кайрадан чыгып кетсе дагы улакты эңип кетүүгө булар аракет жасашат. Улакты кармагандай көрүндү эле. Жакшы кармалбай калды окшойт. Болбосо бул жерде эңип кеткенден эч кандай аттардын, аргымактардын кандай акылдуулугун караңыздарчы. Бирөөсү келип улакты көтөрүп атса, атандашынын аты улакты басып алып көтөртпөй койгон. Кайрадан эле Таштемир өзү калтырганы менен, өзү улакты таштаганы менен өзү кайрадан алып кетти эле. Мына эми дагы бир кезектеги аракети мүмкүн бул ирет ийгиликтүү болуп кетеби? Ошол эле учурда мына чапкедени Дастан Сагынбек уулу ага жабышып бара жатат. Жана Таштемир Жекшенов улак жерде 12-номердеги оюнчу азыр бул Астаркул Табышев. Жана ал учурда кайрадан Толкундун оюнчусун өтүп кеткен экен. Жаныбек Курманбек уулу Горес менен Жаныбек Курманбек уулу Тайгазанга жакындап бара жатат. Тайгазанга жол таба алат болду экен. Кош такымга алгысы келип атат. Анын жанында 4-номерде Эржан Талантбек уулу жана улак Тайгазанга түшкөн жокпу. Ой, астында калды. Дагы бир чабан эсаптан кулады. Улак гана. Улак кайсы? Улак бул жакта экен. Түшпөй калыптыр Тайгазанга. Кантип мына ушундай жерден биз улакты Тайгазандан көрбөй калдык. Бул албетте Бакубат таластын коргоочуларынын мыктылыгынан кабар берет. Толкун канчалык мыкты чабуулга чыкпасын, коргонуу андан да мыкты болуп чыгууда. 2-номердеги оюнчу Бекбото Дамир уулу аттан түшүп калганына карабастан, ушул өз командасын, өз дарбазасын, жолбосу өз Тайгазанын сактап кала алды. Кезектеги жекеме жеке орун алат. Биз улуттук курама команданын курамын эсиңиздерге салып өтсөк, көчмөндөр оюндарында Марлис Койгелдиев бул команда капитаны, арбат менен өзүнүн күчүн сынайт. Ошондой эле Кубаныч Султан уулу 2-номерде, Айбек Темирбаев, Ерлан Төлөбеков, Замирбек уулу Таштемир, Чубак Нурманбет уулу, Нуржан Мелисбек уулу, Улан Насакеев, Аскат Батырбек уулу, Манас Ниязов, Рустам Тыналиев жана Сейитбек Анарбек уулу. Дал ушул чабандестер биздин
улакчыларыбыз көчмөндөр оюндарында кыргыздын анысын коргойт. Ал эми алардын аргымактарын жалпы эле кайсыл аттар барарын эсиңерге салсак, аны деле Көкбөрү күйөрмандары жакшы билет болуш керек. Мына Арбат, Атаман, Ахиллес, Атаман да барат экен, бирок Атаман менимче жекеме-жекеге демек чыкпайт болушу керек. Анткени мен ушул Марлис Койгелдиев команда капитаны менен сүйлөшкөндө ал Геркулес менен Ахиллес деп айтты эле. Бирок бул жерде ошол Атаман дагы жүрөт. Атаман, Ахиллес, Дерский деген аргымак, Аккуш, Эрке Тору, Арча Тору, Токмок, Бойко, Комбат жана Кара Куш. Бул жакта кызыктуу болуп атат. Ортодо өзгөчө ыкма менен улакты тартып алганга аракет жасады эле, бирок ошого карабастан азыр Бакубаттын оюнчусу улак менен жүрөт. Бул болсо Норус Раатбек уулу өнөктөшүн өткөргөнгө жетиштиби, жетишкен жокпу? Норус Раатбек уулу дагы деле такымда улакты кармап жүргөн учуру жана өнөктөшүн өткөрдү. Еламан Руслан уулу. Еламан мына жогорку ылдамдык менен Тайгазанды көздөй бара жатат. Улак такымда эгерде азыр улакты салып кете турган болсо, анда бул беттештин маселеси тагдыры чечилди. Кудай сакта. Еламан Руслан уулу бул жерде эч кандай кагылышуу орун алган, атаандаштар тараптан кагылышуу орун алган жок. Бул өзү күүсү менен келип, мына ушул улактын салмагы менен кошо түшүп кетти дагы. Өтө катуу урунуп калды. Ылдамдык менен келгенде албетте абал жакшы болбойт. Бирок Тайгазан катуу эмес, ал жумшак эле. Атайын ушундай урунуп кагынып калбасын деп бул жакта ал маселелер толугу менен эске алынган. Мына тез жардамдагы тез эле жетип келди. Эми биз Еламан Руслан уулуна ден соолук каалайбыз. Эми дарыгерлер албетте алар өзүнүн негизги жумушун аткарып, эртерээк анын ден соолугуна кам көрүшөт. Мына Көкбөрү деген ушундай кандыр көп оюндун кызуусуна кирген учурда Көкбөрү деген кандай экени мына ушундай учурларда билинет. Чындыгы мырзалар, эр жүрөк, эрендер гана ат үстүндө мына ошентип улак тартышпаса бир топ эле кооптуу. Еламан Руслан уулу 1993-жылкы 25 жашта минген аргымагы дагы шамал. Мына ушул шамалдай сызган аргымак менен келип Тайгазанга кагылып калды. Албетте кийинчерээк бул тууралуу маалыматтар пайда болот, бирок азыр биле албайбыз. Эми кийинки күндөрдө мунун ден соолугу, абалы кандай болду экен деп сөзсүз түрдө ага биз кызыгып ал маалыматтарды албетте алабыз. Мына ушундай өзгөчө кызыгуу болуп жаткан беттеш азыр бир аз Еламандын абалынан кийин жайлай түштү. Эми жогорку ылдамдык негизинен өзү оюн динамикалуу болуп аткан болчу. Эсеп саны 2-0 айланабы десек жок, андай эмес. Таласбек Дүйшалиев ушул Тайгазанга улакты ыргытар учурда анын жолунан Урмат Абдыш уулу чыкты дагы. Анын аргымагы дагы Путин деген атты минип жүрөт. Мына ушул Урмат Абдыш уулу Путин менен тосуп чыкты дагы. Эсепти 2-0 айлантпай сактап калды. Дагы деле болсо Толкун командасында мүмкүнчүлүк бар. Анткени бир гана упай айырма эсепти теңеп кете турган болсо, анда биз буллитке күбө болобуз. Буллит кадимкидей эле мына хоккейдегидей. Эми хоккейде ушундай дарбазачыга келе турган болсо, бирок бул жерде бир аз айырма башкача. Аны албетте Көкбөрү күйөрмандары жакшы билет, бирок бизде экрандан бүткүл кыргыз эли көрүп аткан болсо, андыктан бир чабандес мына ошол жерде улак менен турат дагы, анын атаандашы 20 метр артта турат. Ошол 20 метр астында турган улак менен турган чабандес Тайгазанга биринчи жетип улакты салып кетиши керек. Мына ошол учурда Тайгазанга салганча атаандаш артынан жетип келип тоскоолдук кылып калса, анда
Албетте улак тайгазанга салынбай калат дагы мына ушундай өзгөчө булет кызыктуу деп айтсак болот. Анда ушунчалык кооз көрүнүштөр орун алат. Улакты тайгазанга салган учурда тайгазанды ат менен кошо секирип өтүп бара жатып тосуп кеткен учурлар дагы орун алган. Ал 2016-жылы болчу. Биз мүмкүн булет көрүп калабызбы деген суроо бар, бирок азырынча эсеп сандары 1-0. Жекеме-жекеде кайрадан оюнчулар алмашты. Белгиленген убакытта эч ким улакты жерден эңип кете алган жок. Азыр болсо Ержан Талантбек уулу мына БТР менен улакты энди мойнун кошо муунткан болуп атат. Андыктан Калыс эрежени бузду деп эсептейт. Бакубат Таластын оюнчусуна Эрсултан Айдаркан уулу жаза мамысына байланат демек кетти. 2 минута берилет. Андыктан Эрсултан албетте Калыс айтып атса, демек жаза мамыга барып туруш керек. Бирок мындай өзгөчө нерсе эсеп сандары болгону 1-0. Ошондуктан мындай учурда бир оюнчу аз болуп эсеп саны теңелип кетип, ошол түздөн-түз беттешке өзүнүн таасирин берип калышы ыктымал. Ошондуктан Эрсултан аягына чейин жаза мамыга кетпей тургусу келди, бирок ошентсе дагы эреже деген эреже бузулбашы керек. Ансыз деле мындай атып бар жерде, ылдамдык бар жерде эреже бузула турган болсо ден соолукка канчалык зыян болуп каларын көрдүк. Бирок ал жерде албетте эреже бузуу болгон жок. Биз оюндун өзүнө келели. Мына сүрмө топтун ичинде топ улак жүрөт дагы. Эсепти теңегенге мүмкүнчүлүк болобу? Жок, каршылык көрсөтүп туруп алышты. Дагы деле улакты Ержан Талантбек уулу өзүндө алып жүрөт. Азыр гана өнөктөшүн өткөрүп бергенге аракет жасоодо Таштемир Жекшенов улакты оң такымга басты. Тайгазанга жакындады. Албетте такымда улакты такымга басып жүрөт. Антпесе жанындагылар тартып кетиши ыктымал. Ой, мына сага улакты алып кетти. Улакты алып эми карама каршы тарапты көздөй жөнөдү. Кандай керемет ылдамдык болгону ойлош керек. Улакты тайгазанга салып кетти. Алабы жок. Ой, тепсенде калган жокпу? Ой, азамат карап. Ордунан туруп буйтап кеткенге жетишкен экен. Улак тайгазанга түшкөн жок. Албетте мен ага кайгырган жокмун. Менин кайгырганым азыр мына ушул жерден дагы бир Бакубаттын оюнчусу жарат алып калбайбы деген бир ой келди эле. Улак тайгазандын кырында. Бирок баары бир коргоочулар бул жерде мыкты болуп чыкты. Мен оюмча убакыт соңуна жакындап калды. Биз Асылбек Өзбековго кулак кошоп көрөлү. Мына беттеш соңуна чыкты. Урматтуу мекендештер, бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон беттеш финалдык бөлүк болчу. Ал соңуна чыкты. Ошентип Бакубат Талас командасы Толкун Ысык Көлдү 1-0 эсебинде утуп президенттин кубогуна ээ болуп отурат. Биз чын дилден Бакубат Талас командасын куттуктайбыз. Ал эми Толкун командасы кадимкидей татыктуу, сымбаттуу оюну көрсөтүп берди. Демек Толкун командасында келечеги кең экенин баса белгилеп өтсөк болот. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен кийинки берүүлөрдөн жолукканча саламатта калыңыздар.